Сонун чыгарма жалпы биздин жигиттер үчүн арналды десек болот. Негизи майрамда ушул топто качан мүчө бар азыр тапта өзүңүз айттыңыз 1 жыл болду. Эми баягы кадам таштап базып калдык депчи. Канча мүчө бар? 24-25 мүчөбүз бар. Азыр ушу китебибизди даярдап толук жылдыздын алгачкы альманахын чыгарганы турабыз. Буюрса басмаканага даярдалып жатат. Өрүбүз китебибиз аты деле ошо топ жылдыз деген ат менен чыгат. Альманах бир болуп анан сырткары азыр ушу бир мүчөбүздүн китеби чыккан. Орозган эжебиздин азыр ушу Элиза эженин котормолорун кара-калпак казак тил акындарын ырларын кыргызчага которуп, эжеке эжебиздин да ырларын казак кара-калпак акындары да которуп жүрүшөт. Ошол алынбай бири-бирибизге алышып беришүү болгон чыгармаларын топтоп бир китеп кылып чыгарсак деген ойдо турабыз. Анан ушу Сабырбек агайыбыз дагы ушу Facebook баракчаларында, YouTube баракчаларында өзүнүн чыгармаларын абдан жакшы баягы жазмакерлердин арасында таанымал эмес, агайды аябай сыйлашат, урматташат. Агайдын да китебин даярдап атабыз, Кудайым буйрса. Буйруза эмгек көп экен алды да. Ана баягыл келген акындар деп калдык биз, жазма акындар дегенден жазма акындар ушу китепти, дептерди жана биздин башында мурунку келген бир конокторубуз телефонду кармап келип атышат. Анан төкмө акындар болсо комузун көтөрүп келет экен, ушулар болсо микрофонун кармап келет экен. Мындай карасам баарыңыздардын колуңуздарда жаштака болгон өзүңүздөрдүн чыгарган китептериңиздер турат. Майрамга келиңиздер, өзүңүздүн ырларыңыздан бир окуп бериңиз. 23 февраль майрам күнүндө албетте бул биздин жалпы сиз айткандай жигиттерибиздин, агаларыбыздын, ата-аналарыбыздын майрамы. Биздин мекендин коргоочулары, ушу аял затын, энелердин, сиңдилерибиздин коргоочулары, эгерде ушу жигиттерибиз, эркек адамдарыбыз болбосо биздин мекенибизди ким коргойт эле? Ушу жер жүзү деги эле адам баласы жаралгандан баштап ар дайым согушу бар, тынчтыгы бар, ысыгы бар, суугу бар, карасы бар, агы бар дегендей. Бирок ушу 9 май баягы биздин эң эсибизде калган 41-жылкы согуш, ата мекендик улуу согуш, канчалаган адамдар кан жутту, 15 республика дүркүрөп биригип турган маал болчу. Анан ушу жолдошум Барчынбек Бугубаев жалпы кыргыз эли билгендей ырынын 90% жалаң атуулдук ырлар, жеңиш күнү, ар бир майрамдык датабы же бир мамлекетибизде болуп жаткан өзгөчөлүктөрдү баардыгын өзүнүн жүрөгү менен кабыл алып, жана ырга айландырып жүргөн. Ушу 9 май күнү жазылган ырлар экен. Ушул согуш бүттү 9 май күнү деген. Ушул жолдошумдун ырын окуп берип коеюн. Өзүмчүлдүк, дүйнөкорлук сапатың, өсө берсе адеп кайдан жашасын, майда чүйдө фашизмдин балдарын баам салып байкай албай жатасың. Сабатсыздык, калыссыздык, ичкилик, фашизмден кем калбаган итчилик, ал анткени кас экени байкалбай кошо жүрөт сени менен иш билип. Согуш бүткөн десең досуң таң калып, анда неге аферистке алдандың? Согуш бүткөн бирок фашист тирилип, бийлесем деп жердин шаарын чимирип, айланайын мекенимдин жаштары, азгырка кете көрбө ийгилик. Жүрөгүңдөн айдаш үчүн фашистти, жүрчүгүндө жаратканга сыйынып, жердин шаарын жүрөт окшойт чаң салып, ал фашизм өлгөн болуп туюлуп. Согуш бүттү, майрам келди дүңгүрөп, тынчтык келип наристтердей сүйдүрөт. Бирок кээ бир ишенбестер Кудайга фашизмдин бар экенин билдирет. Ошентсе да улуу устат Кудайым, эгем сүйгөн элим менен бир жүрөт. Айбали, мынакей ошол согуш, ошол эле баягы мекенчилде мекенди коргогон биздин мекенди сактаган биздин мекенди кайтарып турган жигиттер. Анан буга чейин баягы улуу ата мекендик согушта окко тошун тоскон жакшы ырсаттар экен. Барчынбек байкенин чындыгында калеми курч экен. Мына ошонун атын өчүрбөй, анын артында алып келаткан ушул сиз, анан ушул жалпы топтун мүчөлөрү
ар дайым ушундай ырларын окуп, биздин буга чейин келген конокторубуз дагы Барчынбек Буубаев жөнүндө жакшы сөздөрүн айтты. Анан атын өчүрбөш үчүн мынакей артында сиз жубайы катары өзүңүздүн мыкты эмгегиңизди жазып коятасыз. Ийгилик каалайлы, бир кол чабып келиңиздер. Андан кийинки сөздү эми биздин